Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге барыңыздар эле билген Төлөйкөн айылынын дачасынан сатыла турган 5 соток жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Мына жолдор асфальт. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жер барыңыздарга жакса керек. Тем более 5 соток жер 1,5 миллион сомго бааланып атат. Кеми бар. Үйлөр толтура 5 кошкон эл. Суу башы, суу бою деп коет. Суу свет бар. Жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин сиздерге. Суу башы, суу бою деп аталган Төлөйкөн айылына кирип түз жүрүп келе бересиздер. Бул Төлөйкөндүн аягы. Ушул жерден 3 ача жол. Солго бурулсаңыздар 124 маршрутканын акыркы аялдамасы болуп калат. 100 метр жүргөндө. Ал жака бурулбай, ушул жерден эле оңго буруласыздар. Жаңы эле асфальт басылган. Жогору тарапка түз чыгып барыңыздар. Ал жак ошо Төлөйкөндүн дачасы болуп эсептелинет. Туугандар, жерге дагы келип калдым. Караңыздар. Сиздер ошо Төлөйкөндүн дачасына мына мен көрсөткөн асфальт жол менен эле чыгып келе бересиздер. Бул жагы ошо Төлөйкөндүн дачасы болуп эсептелинет. Жогору тарапка чыгыңыздар, жерибиз турат. Барып көргөзүп берем. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө үйгө келип калдым. Мен көрсөткөн дайректер боюнча жүрүп келе бересиздер. Төлөйкөндүн дачасы. Мына үйлөр толтура 5 кошкон эл. Сиздер мына жогору тарапка түп-түз чыгып келгениңиздерде ал жерде контейнер бар. Ал жер жол. Жогору тарапка чыксаңыздар, ал жакта да участоктор бар. Ал жакта 2 этаж үй. Ал жакта дагы бир үй туугандар, бышкан кирпич менен тургузулган. Мына 2 этаж үйдү да жайында келип реклама кылып кеткенмин. Бир 10 күнүн ичинде эле сразу эле сатылып кеткен. Сонун жер Төлөйкөн туугандар. Шаарга карайт. Суу башы, суу бою деп коет. Шаарга жакын. 15 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Болгондо дагы мына Төлөйкөндүн дачасынан баштап шаарга чейин асфальт туугандар. Өтө бир катуулдандыкта шаарга жөн эле кирип барасыздар да тез элечи. Свет, суу бар. Эми жерди көргөзүп берейин. Мындай жүрүп келгениңиздерде ушул толук бүт элек үйгө жетпей, мына жер сатка чыгып атат. Кичинекей фундаменти дагы бар, бирок аны сүрдүрүп, тегиздетип жердичи, анан фундамент куюп үйдү сала бересиздер. Ошондо эске алыңыздар. Главный жери тегизген. Ушунун эле жанында 5 соток. Кызыл китеп бар. Анан турак жай туугандар, сиздер мындай алып үй салсаңыздар болот, кадимкидей эле. Закон түрүндө өткөрүп берем деп атат. Эми жер алган адам утат туугандар. Жер только көтөрүлөт. Жер түшүп кетти деген сөздү уга элекмин мен. Андыктан алыңыздар. Бул фундаментти кийиндай сүрдүрүп тегиздетип өзүңүздөр кайрадан фундамент куясыздар да. Бул фундамент уже жарабай калган. Ошол. Лайктан басыңыздар, туган урук, дос жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Нар жагы уже поле туугандар. Мал чарбачылык бизнесин кылсаңыздар болот. Жайыт, чөп кеңир болот. Жер тегиз көрдүңүздөр, 5 соток. Сонун. Мектеп, садик, ФАП, 124 маршрутка бардыгы бар бул айылда. Кыжылап болбоңуздар. Шаарга карай тең негизгиси. Келечеги бар, өнүгүп атат туугандар Төлөйкөн. Алган адам утат. Баасы айтайын 1,5 миллион сом, өтө жакшы ба туугандар. И дагы түшүрүп берет. Мындай баага уже жер чыкпайт, көтөрүлөт туугандар. Барып уже 2,5 миллион, 3 миллион болуп кетет, бир 10-20 жылдачы. Андыктан аракетти кылып алыңыздар. Мына фундаментти бузасыздар. Бузуп туруп, жер тегиздеп туруп өзүңүздөр фундамент куюп үй саласыздар. Ошондо айтып коюп атат.